Саламат Спортскелчин өкөч, мына бир жумадан бери саламат сактоо министри менен Бишкек шаардык ооруканасынын жетекчиси Сабыр Жумеков ортосунда чоң чуу болуп, ал коомдо кызуу талкууланып атат. Анан таластыктар аферист деген сөзүнө карата коомдо чоң талкуу жүрдү да. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Негизи ушинтип айтканы туурабы? Мындай да, жаңылык деген сөз менен жаңылып деген сөздүн айырмасы бунун акыркы тамгасы. Асыресе Алымкадыр мырза буну жаңылып айткан жок. Буну жаңылык катары айтты, анан жаңыртып айтты. Атайлап айтты. Анан кийин мен таң калдым да, ушундай адам анан кечирим сурап койсо эле бүтүндөй таластын эли кечирип калды деп ойлойбу. Деги эле мен бүгүн ишенбейм, ушу бүтүндөй таластын эли ошо кечирим сураса ошого макул болуп калды депчи. Бул атайлап айтты да. Бул кылмыш иши. Бул аймактык кастыкты козутту. Буга Бактыбек Калматовго козгогон кылмышы козголуш керек болчу. Бул мыйзамдын талабы. Ак ыймандын талабы кечирим сураш керек болчу. Бугадан кечириш керек жок. Буну кетириш керек болчу. Маселе мен деле таластыкмын да. Мага деле сөз каттуу тийди да. Мага эмес. Айтмат Апаштаган алам тааныган адамдардын арбагына шек келтирди. Бүтүндөй бир жердин, бир өрөндүн элин аферист деп, алдамчы деп, ар намысын тебелеген адамды анан алып келип олтуруп алгандан кийин мен кечирим сурап койгула деп койсула, анан кечирип койду деп ал мүмкүн эстеши мүмкүн. Анан мен таң калганым кече биздин жогорку кеңешке барып олтуруп кечирим койгула десе, анан кийин ага рахмат айтып атпайбы? Рахмат бул ыраазычылыктын белгиси да. Ага эмнеге ыраазычылык кыласыңар? Эмнеге ыраазычылык? Ошо кечирип кой деген сөзү бул баатырлыкпы? Же сен ошону кечирип койгонуң ушул баатырлыкпы? Мейли ал эки депутат кечирип койсун. А бүтүндөй эл кечирдиби? Маселе мен кечире албайм. Мен кантип кечирем? Убакыт келет. Ушул айткан сөз үчүн мыйзам алдында дагы, айыр алдында да жооп бериш керек. Бул Камчыбек Кыдыршаевич чын дегенде буну иликтеш керек болчу. Бүтүндөй бир аймактын элине кастыкты козуп атпайбы? Анан бул биринчи эле немесе эмес да. Буга чейин деле ошо таластык Камчыбек Узакбаевди да ушундай жол менен эле кызматтан алганда. Анан бул атайлап айтканда сөздү. Кызматка жолотпош керек таластыктарды деген сөз. Анан ар намысын тебелеп, бүтүндөй бир элдин, бир жердин шек келтирип, кантип кечирет? Ошол эле Капар Медетбеков, Ашым Жакыпбеков, Атай, Шекербек, Шеркулов, Жеңи жок, Чолпонбай баатырлар. Алардын баардыгы аферист болуп калган да тарыхта. Анан бул кечирдим деп койду. Мен маселен буну кечириш керек деп ойлойм, буну кетириш керек деп ойлойм да. Ошондой пикирдемин. Сиз айткандай чындап эле бул атайлап айттыбы? Жаңылыш айтып алган жокпу? Жок, жаңылыш айтып алган жок. Оюндагы айтты. Оюндагы сөздү айтты. Анткени мында мен деле билем да. Ошол медицина тармагында кандай реформа жүрдүк. Бул эмне үчүн Мамакеевдин центрин ушундай эле кылып текшербейт? Ал жерде менчиктештирмек түгүл, атын да калып, айкелин да коюп, жерин да калып алды го, баласын да коюп алды го. Ал жакка эмнеге кийлигишпейт? Ал жакка эмнеге иликтебейт? Анан эми ана келип туруп эле ошо бир аймакты ошо таластыктарды тандап алып туруп анан кийин ушундай реформа жүргүзүп атпайбы? Камчыбек Узакбаев ушундай неме менен кетирген болчу. Анын ордун кимдин подружкасын алып келген биз эл жакшы билет да. Мен айтпай, эл эле айтып атпайбы. Таластык депутаттар бул боюнча кечирим суратабыз деп министрди жогорку кеңешке чакырыштан анан аягында рахмат деп ыраазы болуп атышпайбы? Мен ошого таң калдым да. Эмнеге рахмат айтасың? Эмнеге ыраазычылык кыласың? Ошо кечир ага чейин эле айткан да, ал кечирип кой депчи. Анан бул эрдик эмес да. Бул жигиттик эмес, бул иттик да. Анан кийин мен деле ошо эми эки депутат кечирсе кечире берсин. А бүтүндөй эл кечирдиби? Мисалы мына Москвадагы мигранттардагы айыл-айылдын баардыгы эле каршы болуп атпайбы? Анан ушундай куугунтукту жүргүзүп аткан кишини анан кийин биз кечирип койсок, биз анда макул болгонубуз да. Анда аферист экенбиз да, жарым-жартылай. Андай болбош керек. Бул эртеби кечби мен айтпадымбы? Бул кылмыш жоопкерчиликке тартыла турган нерсе. Бул кылмыш. Бул кылмыш. Атайлап айтканы бул кылмыш жасаганы. Атайлап аймактык кастыкты козутуп атат да. Анан дагы бир кошумча суроо, ушу жогорку кеңештин депутаттары жаңы келген бул 7-чи чакырылыш. Өздөрүнчө бирден жардамчы, бирден кеңешчи кылып алып атышат да. Мурда бул бирден жардамчыны жоюшту эле да. Мурдакы чакырылыштын депутаттары анан кайра киргизип атышат. Ушу туура элеби? Мен таң калдым да. Анан айтып атпайбы, өткөндө бир депутат айтып атат, биз 6-чы чакырылыштын депутаттарына окшош баратабыз депчи. Сен ишиң менен көргөзчү. Мисалы мен 6-чы чакырылыштын депутатымын. Биз дин убакта дарат кагазга даттанган эмеспиз, ашканага арыстанган эмеспиз. Ачыгын айтайын да. Анан Хрущев берген байталды Маленков кылып кайталды деген сөз бар да. Биз ошол бир кеңешчиден баш тартканбыз.
бюджетке 100 миллиондон сом ашык пайда келтиргенбиз. Мен 6 жыл иштедим, кеңешчим жок эле иштедим. Мен ошого жетишпейм. Азыркылар эмнеге жетишпей атат билбейм. 120 депутатка 2 эле вице-спикер жетчү. Булар азадан көбөйтүп алды. Анан бизге 120 депутатка бирден эле помощник жардамчы болчу. Булар азыр кеңешчилик деп атат. Эми 90 кеңешчи деген бул бир айда 2 миллион сом деген. А бир жылда 25-30 миллион сом болот. Туурабы? 5 жылда 150 миллион сом болот. А булар 150 миллион сом мамлекетке зыян келтирип атпайбы? Ошол 150 миллион сомго 10 бала акча курса болот да. 10 бала акча курса болот. Андан кийин айткан сөзү менен кылган иштер айкалышпай жатпайбы? Деги эле кеңештин деле кереги жок болчу. А мурдагы жогорку кеңештин ыйгар мукуктары бар болчу. Азыркы жок да. Азыр эчтеке кыла албайт. Мына элчилер боюнча эмне болду? Эсептешпей алып барып коюп койбоду. Азыр мурдагы жогорку кеңеш караганда азыркы жогорку кеңештин ыйгар укуктары өтө аз. Булардын керек болсо иш башкармалыгы жок. Булардын айлыгын да президент бекитип койгон. Деги эле мен туура эмес кабыл алдым. Кереги деле жок болчу кеңешчинин. Депутатка кеңешчин кереги. Сени кеңешчиң эл болуш керек. Сен элден кеңеш сура, элдин сөзүн ай. Сен элдин өкүлүсүң. А эгер сен элдин өкүлү болуп турган ал ошол кеңешчилер, жардамчылар, айдоочуларга айлык маянаны элдин салыгынан төлөнүп атпайбы? А сен элдин өкүлү болуп алып туруп, анан эл сени шайласа, анан эл сени ошол жакка байласа, анан дагы элдин эсебинен эмне үчүн кеңеш чыгарышың керек? Ушул жагы туура эмес да. Чоң рахмат.